Амантай менен Кумайыктын достугу. Бир заманда Ала тоонун этегинде жайгашкан кичинекей айылда Амантай аттуу кичинекей бала жашаптыр. Ал болгону 7 жашта, болгону менен акылдуу, мээримдүү жана боорукер бала экен. Анын эң чоң кыялы чыныгы дос табуу болгон. Көп балдар менен ойногонуна карабай, ал өзүнө жакын, жан дилинен жакшы көргөн досунун болуусун кыялданчу. Бир күнү Амантайдын атасы анын көптөн берки тилегин орундатууга бел байлайт. Ал үйгө кичинекей күчүк алып келет да Амантайга кубанычтуу кабарды айтат. Мына уулум, бул сага дос болсун, ат коюп аны менен чогуу ойноп карап жүр. Амантай күчүккө суктануу менен карап, анын суулуу, мээримдүү жүзүн көрүп кубанды. Ал күчүктү назик сылап, атын Кумайык деп коет. Амантай Кумайык деген атты атасы айтып берген Манас баянынан уккан. Баянда ит төрөсү Кумайык Манастын ити экени айтылат эмеспи? Кумайык менен Амантай ошол замат бири-бирине жакын болуп кетишет. Экөө күндө бирге жүрүп, токойго барып, ар түрдүү оюндарды ойноп, бири-бирине колдоо көрсөтүшчү. Амантай менен Кумайыктын достугу күч сайын бекемделе берди. Бир күнү Амантай ооруп калды. Ал төшөктө жатканда Кумайык аны жалгыз калтырбай, түнү бою жанында жатып, жада калса аны карап, уйкусу качып турду. Ал баланын ден соолугу жакшырмайынча көз ирмебей карап жатты. Муну көргөн Амантай чоң кубаныч менен ойлонду. Чыныгы достук ушул туура. Кумайык мени жалгыз калтырбайт, мен да аны эч качан таштабайм. Бир күнү айылга күтүлбөгөн калың кар жаап, бороон каптады. Жолдор туман болуп, үйдүн ичи да суук тарта баштады. Ошондо Амантай токойдогу коёнду эстеп, бороондо аны куткарып келүүнү каалады. Амантай Кумайык менен ойноп жүргөндө кичинекей коёнду токойдон дайыма көрүшөр эле. Ал токойдо жалгыз калбайбы деп тынчсыздана баштады. Ата, коён токойдо жалгыз калды. Аны куткарып келсек болобу? Деп сурады. Амантай көздөрү жашылдана эшиктеги карды карап. Атасы макул болбой, бороондун каардуу күчү тууралуу айтты. Мен Кумайык менен барам. Ал менин жанымда болсо, коркпойм, деди. Анда атасы уулунун боорукерлигине ыраазы болуп, өзү да кошо бара турганын айтты. Амантай, атасы жана Кумайык токойго бет алышты. Кумайык этияттык менен жол баштап, бороондо токойго жетишти. Чындап эле коён калың карда ийинине жете албай калган экен. Амантай коёнду алып үйүнө кетмек болду. Ошентип эки дос жана атасы коёнду көтөрүп үйгө аман-эсен кайтып келишти. Бул сапарда Кумайык дагы бир жолу өзүнүн берилгендигин жана чыныгы достугун далилдеди. Атасы да Кумайыктын акылдуулугуна жана сезгичтигине таң калды. Күндөр өттү. Амантай менен Кумайыктын достугу айыл ичине тарады. Алар бири-бирин түшүнүп, камкордук менен мамиле кылышчу. Кумайык кыйын учурларда Амантайдын жанында, ал эми Амантай күчүгүн өзүнүн эң жакын досу деп эсептеп, ар дайым аны коргоп, тамак берип ойночу. Кээде адамдар Амантайды тамашалап, Кумайык сенин досуң эмес, ал жөн эле күчүк, деп коюшчу. Анда Амантай алар менен талашып, жок, сиздер туура эмес айтасыздар, Кумайык менин эң жакын досум, деп жооп берет эле. Алардын достугу ушундайча күчөп, Амантайдын жүрөгүндө чыныгы достугун сырлары калыптана берди. Жылдар өттү, Амантай чоңойду, Кумайык да дөбөт болду. Кумайык менен Амантайдын достугу чыныгы адамгерчиликтин, чыныгы сүйүүнүн үлгүсү болуп калды. Алардын достугу баарына өрнөк болуп, курдаштыктын эң негизги сапаты ак ниеттүүлүк жана мээримдүүлүк экенин көрсөттү. Жомок аяктады, бирок достук жана мээримдүүлүк тууралуу сабак түбөлүк унутулбайт.